Өлкөдө дагы 21 бейтап коронавирустан айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9, Нарын облусу 5, Жалал Абад облусу 3, Ош облусу 1, Ош шаарында 3 бейтап. Учурда инфекциядан сакайгандардын саны 437-ге жетти. Теманы кабарчыбыз улантат. Күн санап коронавирустук инфекциясынан айыгып чыккандардын саны артууда. Бүгүн республика аймагында 21 бейтап ооруканадан чыкты. Учурда инфекциядан сакайгандардын саны 437-ге жетти. Бул жарымынан көбү сакайды деген сөз. Анын ичинен Бишкек шаарынан 9 бейтап, Ош шаарынан 3 бейтап, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 3 бейтап, Нарын облусунан 5 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары бардык бейтаптардыкы терс. Илдетти жеңип чыккандардын арасында Ат башы аймактык ооруканасынан бүгүн үйүнө чыгып жаткан бейтап бар. Анын анализинен коронавирустук инфекциясы табылган, бирок клиникалык белгилери болгон эмес. Эми ал дагы 14 күндүк үй карантининде болот. Бейтап өз өмүрүн тобокелге салып, илдет менен күрөшүп жаткан дарыгерлерге ыраазы. Ишенчилик менен биримдикте гана жеңе алабыз. Ар ким өзүнө гана ишениш керек. Ошондон биз бул илдетти жеңип чыгабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Монда маскага эле биз уже эметпей кетип атпайбызбы? Атак ошончо форманы кийип бизди тейлегенге мен чоң ыраазы. Бүгүн Ат башы аймактык ооруканасынан жалпысы болуп 6 бейтап сакайып үйлөрүнө чыгышты. Башкы дарыгердин айтымында жакынкы 2-3 күн аралыгында 30дай бейтап ооруканадан чыкканы турат. 2 ПЦР анализи терс таасирин берген үчүн өздөрүнүн клиникасы абалы туруктуу, температурасы жок, башка эч кандай арыз муну жок үчүн буларды чыгарып атабыз протоколдун негизинде. 2-3 күндө дагы 30га чукул бейтапты чыгарабыз. Алардын дагы бүгүнкү күнү абалы туруктуу. Ноокат аймактык ооруканасында дагы кубанычтуу окуя. Бүгүн оору менен күрөшүп жатып илдетке кабылган 4 өмүр сакчысы ооруканадан чыкты. 4 медицина кызматкерлери үйлөрүнө чыгып атат. Алар толук анализден жана дарылоодон өтүп, Кудай буйрса үйүнө кетишти. 1-2 күндөн кийин эс алып алгандан алар кайра жумушка келишет. Контакт болгондордун баардыгы толук үйлөрүнө кетишти. Мына бүгүн эми 113 коронавирус Ноокат аймактык ооруканасынын изоляторуна жатты эле. Алардын 95 ушул күнгө чейин дарыланышып, толук текшерүүдөн өтүп, түшүндүрүштер мындан кийин кантип жашоонун эрежелерин толук таанышып, үйлөрүнө Бул бейтап оорудан сакайып үйүнө чыгууга даярданып жаткан кезде ал жугуштуу оорулар бөлүмүнүн кызматкери 14 күн ооруканада дарылануудан өттү. Анализ тапшырганыбызда анализибизден позитивный чыгып калды. Анан ошентип биз 14 күн даярданып бүгүн үйгө чыгып кетип атабыз. Ошол эми ушул жерде кызмат кылган ахалатчан врачтарга, врачтар жамаатына, медиктерге, кенже медайымдарга бардыгына ыраазычылык сөздөрүбүздү. Ал эми коронавирус жуктурган 21 жаңы учур катталды. Бардыгы болуп өлкө боюнча 729 адамга жетти. Жаңы катталган 23 учурдун ичинен Бишкек шаарында 13, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 6 жана Баткен облусунда 1 учур бар. Жалал Абад облусунда 113, Ош облусунда 161, Ош шаары боюнча 110, Чүй облусунда 52, Бишкек шаары 180, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 94 жана Ысык Көл облусунда 10. Коронавирус жуктурган жаңы учурлардын 6 медицина кызматкери. Муну менен илдетке кабылган ак халатчандардын саны 191ге жетти. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын облусунда 3 жана Ош облусунда 1 медициналык кызматкер. Азыркы тапта жалпы COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 729, алардын 437-си айыгып чыкса, 284 адам бейтапканаларда дарыланууда. 10 адамдын абалы оор, анын ичинен 4-өө реанимацияда жатат. 52 бейтаптын абалы орточо оор, 222-синин абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Илдетти 15 жашка чейинки 94 бала жуктурган, анын ичинен 1 жашка чейинки 4 ымыркай бар. Бул ооругандардын 12,8%-ын түзөт. 16 жаштан 19 жашка чейин 20 өспүрүм, демек 2,7%. 20 жаштан 35 жашка чейин 204 жаран, 27,9%. 35 жаштан 55 жашка чейин 253 жаран, бул инфекцияга кабылгандардын 34,7%. Жана 55 жаштан жогору 158 жаранда катталган, 21,6%. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны
50.775 түздү. Bir суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 1795 изилдөө. Белгилей кетсек, 1-майдан тарта энергетика, мунай газ, текстиль, булгары, эмерек, өнөр жайы жана башка тармактар ишин баштайт. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова белгилегендей, ал ишканалардын жетекчилерине жана мекемелердин кызматкерлери үчүн санитардык эпидемиологиялык талаптар иштелип чыкты. Ар бир ишканада дене табын текшерген, кайсы оорунун бир белгилери, мисалы жөтөл, баш оору жана башка боюнча сурамжылоо кылган жооптуу адам болот. Аталган белгилери же кайсы bir инфекциялык оорунун белгилери бар кызматкерлерди жумушка келтирбөө керек. Сырттан келген адамдар жана кызматкерлер өз иш ордуна бет капчы, респиратор тагынып келиши шарт. Ал ишканаларда 5-15 күндүк дезинфекциялоочу каражаттарынын запасы болушу керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, ЛТР, Бишкек.